Акбөкен Дүкенович, кечеги коронавирус убагында, карантин маалында өкмөттүн чабалдыгын көрдүк, алсыздыгын көрдүк. Буга чейинки канча президент болсо дагы Кыргызстанда бирөө дагы медицина тармагына эч качан көңүл бурбагандыгын далилдеп коюшту да. Афган согушунун ардагерлеринин партиясынын программасында медиктерге, дарыгерлерибизге кандай бир жакшылыктар каралган, ошол шарттар, түзүлө турган шарттар, мүмкүнчүлүктөр, ошолор боюнча майдалап кыска нуска айтып берсеңиз. Больница деген чоң мекеме. Аны башкарыш, аны оңдотуш, ага бир оборудование алып келиш, ал да өзүнчө бир окуш керек. Ошондуктан бул эң чоң проблема. Биз деп бул жакшы хирург, бул жакшы терапевт, бул жакшы уролог деп туруп, главврач кылып туруп, анан кийин административный жумуш менен врачебный жумушту чогуу кылып туруп коюп атпайбызбы? Бул эң туура эмес. Бүгүн ошол жанагы андай-мындай жасап ремонт кылып кимдер? Ал завхоздор. Ал колдорунан көп келбейт. Баягы сатып алып келет бирдемени, ошону коет, анан берет. Ал мындай проблеманы чечиш. Ошол үчүн бул бүгүнкү күндө бул эң чоң көйгөй медицинада. Экинчиси, сиз жакшы хирургсуз. Сиз башка дарыгер болуп иштеп атасыз, анан жетишпей албай атасыз да. Операция кыласызбы, же болбосо туалетти оңдошуңуз керекпи? Канализацияны чукушуңуз керекпи? Эмне кылышыңыз керек? Же медициналык техниканы алып келишиңиз керек? Ошого жетишпей атасыз да. Сизди биз бошотолу дагы ошон үчүн айткан турбайсызбы? Башка дарыгерлерге жакпайт депчи. Реформа кылып атабыз дейли. Сизди хирург катары жумуштан бошотуп коюп, сиз өзүңүз жакшынакай операция кылып бер, тиги ооруларыбызды айыктырып бер деп сизди бошотуп койдукпу? Өзүңүздүн жумушуңузду кылып атасыз. А менеджерлерди каяктан алабыз? Медакадемияда ошондой факультеттер болуш керек. Ошондо менеджерлерди даярдаш керек медицинагачы. Башка университеттерде деле ошондой факультет болуш керек. Негизичи. Дарылоо боюнча түшүнүгү бар, түшүнүгү бар. Бирок алда бир проблема да. Экинчи проблемасын өзүңүз карасаңар, ким главврач болот? Орто эсеп менен бир 60ка чыккан врачтар. 40 менен 60-тын ортосунда. 40тагылар аз. Ал кичинекей поликлиникаларда. Көзүңүз көрбөйсүз. Аламедин больницасын, экинчи больницаны карагыла, эми 80ге чыгып калган кишилер. Башка дарыгерлерге дагы мен билем, тааныштарын, туугандарын коет. Кеп анда эмес. Кишилер деген академиктер, алар министрди керек болсо тилин албайт. Анан кийин бул бир, экинчиси бул санарек деп баары айтып атат так. Эми алар өзүнүн телефонуна чукуйлбайт. Анан кийин каяктагы санарип, анан кийин өзүң ойлосоң ушул компьютерди коюш керек, баардыгын ошого киргизиш керек. Ал үчүн чында бир жаштар керек. Сиздин реформаңыз боюнча, жанагы мен баламды ооруканага алып барсам, капельница койгула, температурасын түшүрүп бергиле, мен башыма өткөргөн нерсени айтып атам да, баттыраак түшүрүп бергиле, температурасын 40 болуп атат. Мен кичинекей балам деп ыйласам, туруп туруңуз деп туруп 2 саат кагаз толтурушкан да. Ошондо деген жана медайымдарды дагы өзүнүн жумушун жазатып, укол сайдырып, уюштуруу иштерин өздөрү жанагындай баланы келдиби, тез арада укол сайып, температурасын түшүр деп туруп, алардын ордуна дагы бирлерди отургузушубуз керекпи? Любой жерде конкуренция болуш керек. Конкуренция болбосо, ушул эле бойдон жүрө берет. Иштесең де, иштебесең де, начар иштесең де, жакшы иштесең деле акча келип түшөт бюджеттен. Ол эң чоң проблема бүгүн. Ошого баягы цифровизация, анан кийин мен айткандай менеджерлерди коюш керек, больницаларды жетектеген, алар менеджерлер. Алар ошону баягы операция кылганды билбейт, кандай кылып дарылаганды билбейт, бирок ошол тиги цифровизацияны кыла алат. Ошол дары-дармектерди арзан кылып алып келе алат. Дарыгерлерге шарт түзөт. Ошолор иштетет. Бул бир. Экинчиси, все-таки страхование бул эң негизги. Башынан реформа деп, 20 жылдан бери реформа деп миллиарддеген акча кетти медицинага. Анан кийин түшүнүксүз каяка кетип атат. Реформа жасалынып атат да, бирок кагаз түрүндө болуп атат. Анан жартылай эле кылып коюп атышат да. Негизи страховканын азыркы биз айтып аткан баягы страховка бар, алчы. Бүгүн деле бар. Бирок аз го дейм. Жок, негизги мындай болуп атат да.
60%-ын страховой эмен бул мамлекетте жүрген кызматкерлер. Ошолордун айлыгынан мамлекет баары бир төлөйт. Зордоп төлөт атам. Эми айлыктан кармалуу төлөйт. Ошол үчүн бүгүнкү күндө бүгүн страховой эгерде биз чын эле реформа кылабыз десек, бул ооруган адам өзү тандап алыш керек. Больницаны да, дарыгерди да. Ал үчүн жанагы берилип аткан миллиардтар ар бирөөнүн лицевой счетуна келип түшүш керек. Ошондо мен түз жанагы акчаны бюджеттен, страховой фондтонбу, жолугу жана сааплатаданбы больницага чөтпөйбү? Түшпөш керек. Бардыгы барып туруп сиздин өзүңүздүн лицевой счетуңарга түшөт да, ошондо сиз ошондо конкуренция болот. Ошондо сиз мамлекеттик больницага барасызбы, же менчик больницага барасызбы? Ким жакшы шарт түзүп берсе, сиз ошол жака барасыз. Ошол жерге баргандан кийин кол коюп койсоңуз, сиздин акчаңыз ошонун счетуна түшүп калат. Страховой агенттер болот. Союздун малында госстрах бар болчу да. Госстрах деген 40% элди страховать этчи. Уйларын, машинелерин, үйлөрүн, ушинтип кемпир чалдар көп эле да, ушу келип эле, башыңды ортуп эле. Бүгүн бизде деле ошол страховой агенттер болуш керек. Алар үйүңөргө келип, бир гана проблема эмнеде? Ошол страховой компаниялар бул мындай ири чоң компаниялар болуш керек да. Биздин мындай майда көп эмес? Майда эмес, жок, акча аз, ири болуш керек. каражаты кийин банкрот болуп калып, акчасы калбай эле дегенде, банктар. Ошол эле бизде мамлекеттин чоң банктар бар. Ал банктар, ошол банктар дополнительно биз түзүшүбүз керек. Ошол эле бизде бир мамлекеттик 2 банк бар. Ошол банктар ошондой страховой агенттерди чуркатып иштетиш керек да. Ошолор келип, алар күнүгө сизге чалып, страховать этип, 300 сом болобу, 500 сом болобу, жыл сайын страховка кылыш керек. Ошондо страховой полис 1 жылдан ашпаш керек да. Эгерде сизде ал начар компания болсо, эмки жолу сиз башка жака кетип каласыз. Булар эсли жакшы болсо, сиз анан көп жагы бар да. Например, көп авария болот. Бирөө арак ичип алат, же болбосо тартипти бузат жолдогу. Анан кийин баягы аварияга кабыл болот да. Анан ошол баягы күнөөсү жоктор, бирөөлөр бир машинеден бир 3-4 барып больницага жатып калат. Аны операция кылат. Мамлекет бир топ чыгым кетирет. Агачы. Анан булар барат да, жарашып алат, машинеңди оңдоп берем, мен мынтем, тигинтем деп баягы оңдоп алат да. Экөө жарашып алып атат да, бирок мамлекет чыгым болуп калды да. Ал ошо 4 адамга там бир 20 күндөн операция кылды, ошону дары кетти. Кечирип коюңуз, ал акча дарыгердин чөнтөгүнө түшүп атат. Дарыгердин түшөт, тигилер баягы машинесин оңдоп берет, дагы эмет берет. Ошондо жанагы страховой агент, анан страховой врач деген болот. Алар ошону келет да, жанагы күнөөлүү адамдан сотко берип туруп, если өз каалоосу менен бербесечи, ошону өндүрүп алат. Ошол акчанычы. А бүгүнкү күнү карабайсыңар, мындай ситуация болот. Анан кийин канча туристтер бар. Эгерде биз айтып атабыз, бир 2 миллион турист келет депчи. Ошон границада кирелерде алар деле бир, допустим, бир 500 сомбу, 700 сом ар бир адамга страховой полис сатып алат. Транзитный болобу, көлгө бара турган кишилер, мына алардан деле бир топ миллиард деген акча түшөт. Ошол үчүн биз санадык да, например, бүгүнкү система, страховой системалардын баардыгы фомска келет да, анан кийин кандайдыр бир жака жок болуп кетет, ал акчанын барчы. Мамлекет ошолор бир закуп кылса делечи, эми баягы азыр интернетте жүрөт скорый помощь. Бул деген фомстун акчасы. Эми ошол 17-20 миң долларлык машинени тиги 50-60 миң долларга алып атпайбы? Ушул проблема, бул только баягы сыртка чыгып калган проблема. Дары-дармекти алайлык, бардык албагандар толтурат. Көп нерселер бар. Мен бир нерсени сурайын деп атам. Баягы билесизби, бир жылдары мамлекетте ошол жанагындай страховая компания камсыздандыруу деп которулат болуш керек. Ошол мамлекеттик камсыздандыруу компаниялары аябай тим эле байма-бай айтылып, телевизордон, радиодон, гезиттерге чыгып атканда, анан кийин эле жоголуп кетти. Азыр эми ошол сиз айткан камсыздандыруу компанияларын көбөйтсө, ошол маалда элди зордоп аткандай сезилген да. А бирок деген мындай сиз айтканыңыз туура, мен кошулам. Эгерде мен өзүмдү өзүм камсыздандырып, өзүмдү кокустан Кудай сактасын бирдек болуп кетсе, ошол буга чейинки берген акчам өзүм эле кайра жумшалат деп элге жакшынакай түшүндүрүш керек болуп атат да, чынбы?
эми бүгүн деле мындай да бекер медицина жок да. Бүгүн биз айтып атпайбызбы, дарыгерге акча берилип атат депчи. Бирок ал пара эмес. Биз мындай да подсознательно түшүнүп атпайбызбы, что дарыгер айлыгын албайт. Интернеттен, гезиттен, телевизордон айтып атабыз, байкуштарга акча төлөнбөйт депчи. Анан келип алып туруп биз рахматын айтып кетебиз да, ушундай бай сүйүнчүсүн бергенде эле да, мени айыктырып койду депчи. Ал сурабайт да, сен мынча миң сом бер деп. Эмгек акысын, потому что мамлекет бербей жатат сага дегендей болуп атат да. Бүгүн деле төлөнүп атат. Бүгүн деле сааплата бар. Көп нерсе бар. Бүгүн деле айлыктан страховой взностор төлөп атабыз. Анан кийин мындай да. Даже баягы тойго баратканда, тойго бараттык эле, ал баягыда тойго бизге 1000 сом алып келди эле, 1000 сом алып барабыз деп, бүгүн 500 сом да бербей калыптыр. Тойго чыккан кишилер 1000 сомдон өйдө экен да. Эми сен тойго ар бир жумада 2 тойго барасың. Берип атпайсыңбы? Бул жолу бул жерден мындай да. Бул үй бүлөңө алсаң болот, страховканы өзүң алсаң болот. Эң негизгиси дагы бир жолу кайталайм. Ар бир адам өзү тандаш керек. Ошондо мен здравоохраненияга акча келет. Ошондо бүгүн ошол страховой акчалар фомска түшүп, только мамлекетке кетип атпайбы? Эгерде жанагынтып элдер өздөрү билген, өздөрү тандап алып туруп, ошол больницаны ооруканаларда өздөрү тандап ошол жерге барып жата турган болсо, анда менчиктер келет. Ошол эле Турция келет. Ошол эле башка мамлекеттин бизнестер келет да, инвестиция салат. Бүгүн карасаңыз, бардык тарапка салат инвестицияны. Бир гана медицинага жок. Билим берүүгө жок. Эмне үчүн? Эмне үчүн дегенде, мамлекеттен акча түзүлүп барып түшөт да больницаларга. Алар өз билгенин кылып атат. Анан сиз айтып аткан, сиз айтып кеткен жанагыл реформа эмне үчүн болбой калды? Мен айткандай, главврачка ал биз айтып атабыз, главврачтар да жасагыла депчи. Алар деген кызыкпайт да. Эмне үчүн? Эртеңки күнү алар эми чуркап иштеш керек болуп калат. Акчаны баягы телефон чалып эле, министрге чалып эле акча мага бөлүп койчу деген болбой калат. Ар бир адамдын анан кийин жанагынтип баягы мамлекеттик кызматта отуруп баш ооруп калса деле больницага жатып алып атпайбы? Андай болбой калат. Анда страховой врач келет да айтат: "Кечиресиз, бул эмнеге жатат? Температурасы жок экен. Болбойт деп, акчасын төлөбөйбүз. Чыгаргыла" дейт. Экинчиден, мына коронавирус болгондо проблема ошондо болду. Жарымысынан көбү жөн эле жатты. Температура үйүнөн деле жатса болмок. Бирок кыйналып калгандар место жок болуп калды. Бул бир. Экинчиси образование. Бүгүн медакадемиябызды карагыла. ГБТсин. Мындай медакадемия болбош керек. Биздин программабызда жаңы медакадемия салыныш керек. Ал жерден студенттер акча төлөбөш керек. Медакадемия өзүн өзү багалат. Бир гана ошол медакадемияга 300дөн 500 орунга госпиталь салыныш керек. Ошонун медакадемияда. Бүгүн студент күндүз окуйт да, кечинде бир жерде официант болуп иштеп жүрбөйбү? Ошол медакадемияга барат да, медбрат, медсестра болот. Ошол жерден биринчи курстан полун жууса деле, ошол жерден алат да көрөт. Мүмкүн биринчи курстан эле мага жакпайт экен бул кесип деп кетип калат. Бирок биринчи курстан баштап ошол медакадемия өзүнө өзү акча табыш керек. Анан биринчиден, эң биринчилерден болуп, эң уникалдуу оборудование ошол жерде болуш керек. Эң жакшы передовой нерселерге биздин студенттерибизди окутушубуз керек. Ошондо чыныгы профессионалдар чыгат. Анан кийин чет мамлекеттен бүгүнкү күндө көбүрөөк кишилер келет. Анан алардын окуусун кымбатыраак кылып кылса болот. Бирок биздин мамлекетке анан кийин кээ кесиптерибиз аз болуп атпайбы? Бүгүн эмне проблема болуп калды? Бүгүн коронавирус келгенде чынын айтышыбыз керек. Ким сактап калды? Негизи ушул кризистен ким алып чыкты? Терапевт. Бирок буга чейин бул терапевт деген унутулуп калганда. Союздун маалында терапевттер примерно 100 миңге 4,5 терапевт бар эле. Бүгүн 100 миң калкка 1,5 терапевт болуп калыптыр. Айлыктары да бүгүн терапевтке окуган адамдардын, студенттердин саны да аз. Эмне үчүн? Акча аяка жетпей калып атат. Аларды баарды унутуп коюп, бирок негизги акча ошолорго барыш керек. Эмне үчүн дегенде, алар элге жакын.
Сенин больницаң райондун центрде, областтын центрде, Борбордо. Алар айылда жүрөт. Эл менен иштешип жүрөт. Демек, бул нерсе орун алдын алууга жатат. Ооба. Эгерде ошол үчүн биздин программада да бир немеси бар. 30 менен бир 55-тин арасындагы аялдар сөз түрдө обследование жүргүзүш керек. Бекер, мамлекеттин эсебинен. Жалпы текшерүү. Жалпы текшерүү. Каалайсың, баалабайсың, эмне үчүн дегенде, эгерде бир оор болсо, ошол кичинекей кезегинен таап коюшубуз керек да. Кийин Өтүшүп кетпегенге чейин. Кийин болсо мамлекеттин аябай чыгым кетип атат. Экинчиси, келиндерибиз. Кош бойло, ошолор бир 3 айлыгынан баштап бир 5 айга чейин аларды да бекер обследование кылышыбыз керек. Ошондо кээ бирөөлөр баягы намаз окуйбуз, дагы бир деме деп барбай жатпайбы? Мындай күчкө салып бардыгын бекер өткөрүшүбүз керек. Эмне үчүн дегенде, бүгүн инвалид балдар көптөр өлүп атат. Ошол эне да кыйналып калып атат байкуш, мамлекет да кыйналып атат. Эненин ден соолугу улуттун ден соолугу. Ошол башынан кээ бирөөлөрдүн акчалары жок, мүмкүнчүлүктөрү жок. Биз ошолорго барып, ошолордун бардыгын бекер өткөнгө шарт түзүлүш керек. Эң негизгиси. Ошондо сен эгерде бүгүн бекер кылып берсең, мамлекет негизинен мындай арзан түшөт ошолчу. Анан кийин бүгүн айтып атпайм дагы баягы союздун маалынан бүгүнкү маалда көбүрөөк инвалидтер төрөлүп атат. Хотя бүгүн оборудованиябыз аябай эң сонун оборудованияларыбыз бар. Ошондуктан бул дагы бир чоң маселе. Ошол үчүн дагы бир жолу кайталайм, программабызда бар. Анан негизги бул страховка, эң негизгиси бул страховка. Ошо камсыздандыруу компаниялары менен реформаны жасасак болот экен да. Болот, бирок ошондон кийин дарыгердин айлыгы канчага чыгат? Анын айлыгын каяктан алабыз? Көбөйтүшүбүз керек, ал элдин баары билет. Эгерде биз баягы страховканы алайлык. Мына страховканы алабыз. Эгерде бизде бир 2 миллион адамды, 2 миллион адам 400 сомдон страховой взнос төлөсө, страховка төлөсө, бул бир 9,5-10 миллиард сом. 9,5-10 миллиард сом. Мынакей, бүгүнкү медицинанын бюджети 4 миллиард. Болгону. Ошол үчүн уже 2 эсе көбөйүп атат. Бул бир. Экинчисинен биздин народный корпорацияда, жанагыл корпорацияларда иштегенин адамдардын саны 400 миңди отпайбызбы? Алардын айлыктары да жакшы болот. Ошондон корпорация льгот кылып берет да, жарымысына сен төлөйт да, корпорация 100гө жакын больница, ошо медучреждение салат. 100гө жакын. Эмне үчүн дегенде өзү салат да. Анан биринчи этаждардын баары ушундай нерселерге бөлүнүп берет. Допустим, ошол дыйкандарга магазин деп коет, дүкөндөрдү, поликлиникаларды, больницалар салынат. Ошондо корпорациянын иштеген жумушчуларынан бир 3 миллиард акча түшөт. Анан кийин баягыл акчасы жок баягыл семьялар болот. Аларды мамлекет ойлош керек да. Эми дүйнөлүк практикада эгерде 95 сомдон бир күнкү чыгымдары бир баягыл семьянын ва үй бүлөнүн бир мүчөсүнө 95 сомдон азыраак чыгым кетсе бир суткада, ошондой баягыл адамдарга мамлекет өздөрү страховканы төлөп бериш керек. Аны Грузиядагыдай кылып туруп ваучер сыяктуу кылат да. Аны ваучер кылып сизге ошол ваучерлерди берилет да. Примерно бир 350 сомдун тегерегинен ар бир адамга төлөдү. Эми, конечно, ошол 96 сом эмес, ага примерно Кыргызстанда бир миллионго, 1,5 миллионго жакын, 1 миллионго жакын кишилер кирип калышы мүмкүн да. Мен балдар менен кошо айтканда. Анан жаш балдар, естественно, да төлөнбөйт страховой эме. Анан кийин эми ортодо мындай ошого илинбей калгандар болот. Ал кичине шумныраак болот да, алар ызычы кылышы мүмкүн. Бирок алсыз медицинабыз жылбайт. Эгерде биз айтып атпайм, могул реформаларды кылбасак, медакадемиядан баштабасак, жакшы, бекер, таланттуу дарыгерлерди өздөрүнүн госпитали болуп, ошол жерлерден күнүгө аралашып жүрүп, ошону билип
Тажрыйба ошол топтоп. жер ошол жерден баягы башынан ушу биринчи курстан биз адамга жакындатышыбыз керек. Жумушуна аралаштырышыбыз керек. Бүгүнкү күндө примерно пациентке 3-4 курстан келип жакындайт. Булар биринчи курстан ошо больницанын ичинде жүрүш керек. Ошо госпиталдын, академиянын госпиталынын ичинде жүрүш керек. Сельхоз институт деле ушундай болуш керек негизичи. Эми бул проблеманы баягы эметкенден кийин кандай десем, инвестициялар келе баштайт. Туурабы? Эгерде жанагыл биз айтып аткан миллиардтарды алыш үчүн анда менчиктер, Жеке менчик ооруканалар. жеке менчик адамдар оорукана ача баштайт. Мына карабайсыңар, отелдерибиз, ресторандар, тойканаларыбыз кандай? Ошондой эле больница сала баштайт. Ошондой эле больница сала баштайт. Бир гана аларга мамлекеттин жанагы ооруканаларын кыймылдай башташат. Алар баягыдай жөн эле ойгонуп, жөн эле акча чөбө баштабайт. Алар да чуркап аракет кыла баштайт. Эмне үчүн дегенде биякта жалтыра сонун болуп турса, анан кийин экинчиси эми саплата деген болот. Потому что страховка бүгүнкүдөй деле баягы саплата бар да. Бүгүн эле мен негизи бүгүнкү болгон реформаларды аягына чейин чыккыла деп атам. Анын баары башталып койгон. Жарымысына келип эле токтоп калган. Эмне үчүн? Главврачтарыбыз ар жака баягындай тоскоолдук кылып атат, ачыгын айтканда. Ошондуктан бүгүн примерно если мындай терапевтический оору болсо, бүгүнкү күндө саплата примерно 350 сом, туурабы? 340 350 сом. 330 сом. Анан кийин примерно хирургический болсо, примерно 430 сом бүгүн суткасына акча төлөнөт саплата. Эгерде ушуну эле калтырып койсок, бүгүнкү стат данный менен примерно 1 миллион адам ооруйт экен. Больницага жатат экен да, ооруканага жаткандар 1 миллион да. Ошонун бир 200 миңи жөн эле жатат. Тааныштар аркылуу да бирдеме эле, жана курортко барганда эле жатып алат экен да, кичине давлениямды тышындап коеюнчу депчи. Бирок ошол миллион деп коелук, если миллион болсо, саплатаны алсак, где-то 3,5 миллиард сом болот экен. Миллион 350 сомдон санасак, бул 3,5 миллиард сом. Эми бул переходный период керек. 2-3 жылдын ичинде переходный период болот. Өткөндөн кийин примерно ушундай кылсак, биринчи жылдары азыраак болот. Кичине 1-2 жылдан кийин баягы ишенип, Кыргызстандын системага түшүп калгандан кийин. Жок, бул ушундай кылыптыр, система иштеп атат, мамлекет алдап койбойт, кетти, бул токтобой турган реформа. Берген акчам өзүм эле королот экен. Дегенден андан инвестициялар келе баштайт. Биринчиден биз жанагы Турцияга, башка жака барып операция кетип атпайбы? Алар бияка келет. Ушу жерге келет. Өздөрү келишет, берден больницаларды салат. Ошондо биринчи 2-3 жылдан кийин мен оюмча бир 4 миллиард сом биринчи инвестициялар келе баштайт медицинага. Ошондо мен оюмча бир 2 жылдан кийин биз санап чыктык, бир 20-22 миллиард сом медицинада акча айланат. 22 миллиард сом. Бул деген аябай кызыктуу, акча сала турган жерге айланат. Жакшы бизнеске айланат. Мамлекет көзөмөл салыш керек. Бүгүнкү күндө делечи баары бир мындан көп акчаңар кетип атат. Эмне үчүн дегенде келесиңер бүгүн больница келгенден кийин кээ бир бардык деп айтпайбыз. Кээ бир врачтарыбыз бүгүн жанагыл дары саткандардын, фармацевтиктердин бир какой-то агенттериндей болуп калганда, анан келет, карап туруп, барып туруп, омурт өтүп бар дейт. Аяка барсаң бир 3000 баягы азыр 2,5-3,5 миңга чыгып кетпедиби? Анан кийин калат, бүл анализди өткөр, анан кийин барып туруп бир кымбаттары дарыларды жазып берип коет. Анан кийин анын баары эмне деген акча? Бер жагы 5-6 миң сомго чыгып кетет. Эгерден биз айткан система болсо, жанагы страховой врач текшерет. Анан баягы санариктештиргенде компьютерге кирип калат да бардыгы. Бүгүн кызык болот да, сиздин данныйларың баары компьютерге кирет. Бүгүн эмне болуп атат? Бүгүн айылдагы уйдун кулагындагы жанагы сөйкөнү көрдүңөр беле? Ошого салсаңыз, уйга канча кандай прививка кылганы бар. Кишиде жок. Адамда жок. Биз бир больницадан бир больницага барсаңыз, информация жок. Ошондуктан ар бир адамдын өзүнүн бир какой-то барганда баягы компьютерди ачканда эле сиз боюнча досье чыгат да,
анан кийин эми ал конечно секретный болот, ал только саналуу эле врачтар кире алат, потому что кээ бир оорулар болот, ал закрытый доступ болот да, баары эле ача албайт да. Эми ошол киргенден кийин уже билинет, сиз эмне менен ооруганыңызды кандай кыласыңар да. Анан кийин жанагы мен айтып аткан страховой врач сурайт, эмнеге сиз мына ОМРТга жибердиңиз, эмне үчүн рентгенди кылдырдыңыз, эмне үчүн мына дарыны жаздыңыз, сиз мурун башкаларга башкача дары жаздыңыз эле. Реформадан кийин страховой врач деген түшүнүк пайда болобу? Пайда, эмне үчүн дегенде, бул жолу Кудай мындай да, сизге врач назначение кылсачы, страховой врач текшерет, потому что алардын акчасы кетип атпайбы? Алар сразу айтат, эмне үчүн силер деген ал жерге мындай определенный дарылар келет. Ошол үчүн алар төлөйт да жанагынычы, баардыгын. Алар айта баштады, буну кылганга болбойт депчи. Ошол үчүн экинчиден дары-дармек жагы өтө татаал болуп атат бүгүнчү. Мынакей карагылачы, эмне үчүн кымбат? Биринчиден аспирин. Бул мен бала кезектеги эле аспирин. Өзгөрүлгөн жок. Бирок ар бир 5 жылы биздин Минздрав буларга $1,5–2,000 төлөтүп регистрация кылдыртат. Дарынын баары. Биздин реформадан мындай кылып атабыз. Эч кандай дары регистрация болбойт. Рынокты ачабыз. Рынокты ачкыла. $2,000 бул коррупция. Эгерде биз айтышыбыз керек, силердин дарыңар бир завод салынып атат да. Эгерде силер баягы фармацевтический завод бир дары чыгарып атсаңар, силер бул дарыңар бир Евросоюздан бир мамлекетке катталса, Англия болобу, Германия болсо, анан биздин тиги СНГден же болбосо таможенный союздан бир Россия менен Казакстан, Армениядан катталса болду. Жетет. Эмне биз Россиядан өзгөчөлүгүбүз барбы, же Казакстанданбы? Тоскоолдук кылбайлык, кирсин. Бул бир. Экинчиден биз көп нерселерди лицензия, аптеканы карагылачы. Биз аптекалардын баарын атай лицензия кылып койгонбуз. Мынча квадрат, мындай кылсын, тигиндей кылсын депчи. Анан кийин бир какой-то бир 5-6 фарм компаниялар иштейт да, рынокто башкаларды иштеттирбейбиз. Биз ага да айтып атабыз. Бүгүн эмне үчүн ошол эле народный эле глобустун ичинде ошол глобус сата албайт дарыны? Айтыңызчы. Ошол эле фармацевт алып келип койсо, эмне үчүн тиги глобус сатылып атат, ошол кассадан кийин сатканга болбойт, а кассанын сыртында бир бурчка кыпчылып алып сатса болот. Бул деле бул бир тоскоолдук кылганда тиги дарынын, дармектердин кымбатчылыгы ошондой болот. Канчалык көп адамдар алып келсе, ошондо жана оптовиктер келет, бизден базаларын ачат да, анан кийин бүткүл таможенный союзга сата баштайт дарыларды. Ошолордун баарын келтиришибиз керек. 90 сомдук дары границада, биздин чек-арага келгенде 90 сом турат. Биздин ички рынокко кирип туруп, жөнөкөй адамга келгенде ал 300–350 сомго чейин чыгып кетип атат. Анда көптөгөндөр турат. Мына коррупция ошол жерде. Баягы эле ортомчулар. Эгерде биз ошонун баарын жок кылсак, негизи бир адам бир 500 сомдун тегерегинде эле акча төлөйт экен. 500 сом тегерегинде. Баардыгы төлөбөйт. Бирок бир 2 миллион, 2,5 миллион биздин калыпты страховой взнос төлөсө, 1 миллион адамды бошотсок, мамлекет төлөп берсе, бул азырынча биринчи убакытта эле 22 миллиард сом. Мамлекет бүгүн эмне эле башын оорутуп атат? Башын оорутуп, больница салып берем, анан кийин да айлыкты көбөйтөм. Ушунча эле болду. Анан кийин 5 жыл, 7 жылдан кийин бул системный болгондон кийин экинчи этапка түшүбүз керек. Экинчи этапта ошол эле врачтарыбызды бүгүн ошол эле больницаны бекер приватизация кылып беришибиз керек. Бирок шарт менен. Эч качан ал жер торговый центр болбойт. Только больница болот. Ошол больницадан кетпейсиңер эч жака. Ошол силер бирок силерге приватизация кылып беребиз. Ошол жердеги хирург болосуңар, врачтар болосуңар, медсестра болосуңарбы, повар болосуңарбы, баарыңардын менчигиңер болот. Элди личтетесиңер. Баасын көтөрө албайсыңар, потому что рынок болот да, бүгүн көрбөйсүңөрбү. Лагмандын баасы көп кымбаттаган жок. Баары эле, бирок ички мурунку жөнөкөй столовойлор бүгүн ресторандардай болуп калды. Ошондой эле таксилерибизди карачы, мурда шалдыраган машиналарыбыз азайып келатат. Шалдыраган маршруткалар азайып баратат. Конкуренция. Бул жерде деле ошондой болот. Алар приватизация кылгандан кийин айтабыз, силер эгерде 1000 адамга операция кылып атсаңар, 50 адамды бекер кылып бересиңер. Колунда акчасы жок адамдар силерге барып бекер операция кылат.
ошол үчүн силерге бекер кылып берип жок атам. дегенде 100-деңиз 10%. Жок, эми мен мындай айтып атканым да, ошондо ал менчиги болот да, жанагынтип чөнтөккө акча салбай калат. Бардыгын официально өзүмдүк болуп калат, сеники болот. Ошентип мамлекет акырын алабыз да, эл чочулабаш керек. Мына Грузияны карагалачы. Эмне болуп калды? Саакашвили 4-5 жылдын ичинде медицинасын укмуш кылып койду. Тем эле Европадан жакшы болуп калды алардын медицинасычы. Биз мындай коркпашыбыз керек. Эмне үчүн дегенде, азыр эгерде биз бараткан жолубуз туура жол менен баратсакчы, мындай болбойт эле. Абалыбызды карагалачы. Мынакей, эмне деген адамдарыбыз өлүп кетти. Канча адамдар өлүп кетти. Бул жерден страховой случай болгондон кийин коркушат. Жан талашат эле. Жан талашып ар бир адамга күрөшмөк. Бүгүн коркпойт. Бүгүн коркпойт, потому что мамлекеттики. Акбөкөн Дүкенчи, ошон үчүн сиз жетектеген, сиз лидер болгон Афган согушунун ардагерлеринин партиясынын биринчи тизмесинде дарыгер турбайбы? Бизде тизмеде 35-ке чейин, 30-ка чейин 6 дарыгер бар. 6 медсестрасы да бар. Красный зонадан бир врачыбыз да бар. Биринчи тизмеде эң биринчи болуп дарыгер турат. Үчүнчүсү врач. Андан кийин 12-нчиси медсестра старший, красный зонада иштейт. Андан кийин 11-нчиси, 12-нчиси красный зона уролог, врач, бүгүнкүдө иштеп аткандардан. 15-нчи фармацевт, врач. Анан бир медсестрабыз бар, дагы мугалимдерибиз да бар. 6 мугалимибиз бар. Эми ошол билим тармагын кийинки программада сүйлөшөлү. Себеби дегенде медицинанын реформасын айттыңыз, мен түшүндүм. Эгерде сиз айткан багыт боюнча бара турган болсо, анда чындап реформа болот деген ишеничим бар. Билим тармагы боюнча кийинки көрсөтүүдө сүйлөшөлү. Кандай дейсиз? Макул.